Улантабыз достор, биздин студиябызда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Жандуу гүлдөр турат, жыттарда укмуш болуп атат. Эми бул жыттарды сиздер сезбесеңиздер да көзүңүздөр менен көрөсүздөр. Биз айтып коелу, аябай сонун гүлдөр. Мына ушулар Бишкек Flowers ушу салонунда жасалат. Ал эми ошол жактан бизге өкүлдөр келген. 5-каналды куттуктоо үчүн Жазгүл Дүйшө кызы жана Эрлан Дауреновдор бизде бүгүн конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жалпы жамаатты алгач эле куттуктоо сөзүнөн баштасаңыздар болот. Келиңиздер. Рахмат. Чакырганыңызга рахмат. Туган күнүңүздү куттуктайм силерди. Жалпы жамаатты чоң рахмат. Келиңиз сизден дагы. Чакырганыңыздарга тоже рахмат. Силерди куттуктайбыз. Билинбейли 9 жыл болуптур. Ооба, 9га батыры чыгып калды. Дагы көп жылдар иштеп, бизге ошо жакшы маанай тартылат. Таңгамал келер кечке жакшы программалар чыгарасыңар. Көп да иштегиле. Чыгармачылык силерге. Ийгиликтер. Ийгиликтер. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Сиздерге да ушундай жакшы маанай элге сиздер да тартуулайсыздар. Ушундай жакшы букеттерди, гүлдөрдү тартуулайсыздар. Мисал үчүн могу гүлдү колума алып туруп көрсөткүм келип атат көрүүчүлөргө. Ичинде суу бар экен. Мындай букет канча күнгө чейин жашайт? Бул 1 жумага чейин жашайт. Жөнөкөй эле букеттей. Атайын губка болот, ошого суу куюп туруш керек. Бирок үстүнө суу куюп туруш керек, сөзсүз. Үстүнө дагы? Үстүнө куюп турасың, кургап турат да, ошол үчүн унутпай бир күндө кичинеден куюп турса болот. Ушуну канча мүнөттө жасаса болот? Ушундай эле кооз композицияны Жарым саатта. жарым саатта жасаса болот. Мындай гүлдөрдү сиздер негизи каяктан аласыздар? Ушундай суроо болсун. Көбүнчө чет өлкөдөн алып келебиз. Биздин да бар фрези местный, Кыргызстандан чыккан Гүлдөр бар, ооба. Жакшы, анан кийин сиздер өзүңүздөр ушу гүл тармагында качантан бери иштеп атасыздар? Келиң, сиз жооп бериңиз, анан сиз жооп бериңиз. Көп болуп калды, 5-6 жыл болуп калды. Эмне үчүн ушул гүл тармагына келдиңиз? Жагат. Эмнеси жагат? Флористика, анан кооз нерселерди кыласың. Ошо, анан элдер күлүп турганын жакшы да көрүнөт. Ооба, жакшы. Жазгүл. Атыңызга затыңыз жарашып. 5 жыл болот. 5 жыл болот. 2015-16 жылдан баштап. Бул жумуш жакшы, жагат мага. Өзүнчө ар кимге белек бергенде биздин гүлдөр барып жакшы маанай тартылаганда өзүнчө кубанасың. Башка жумуштар эле иштесе болот, бирок кызга жумуш аябай жакшы го. Жакшы маанай тартылат күндө. Ошо. Жакшы, анан кийин баягы азыр 14 февраль сүйүү күнү деп дагы биздин жаштарыбыз аябай жакшы белгилеп келишет. Ошол күндөрү дагы сиздерге ушундай тапшырыктар көп болуш керек. Негизи тапшырык буйрутма менен деле жасай бересиздер да. Ооба. Биз заказ алабыз, үйүнө да жеткизип беребиз. Ошондойлор бар. Чет өлкөлөрдөн бизге заказ берет. Чет өлкөгө дагы жибересиздерби? Жок, чет өлкөдөн заказ берсе, биз жеткизип беребиз да. Демек чет өлкөдө туруп алышып, бул жактагы туугандарына жиберсе болот. Жиберишет. Биз доставка кылабыз, анан банк аркылуу перевод кылып коет акчасын которуп койсо болот. Ошентип чет өлкөдөн да заказ алабыз. Жакшы кызмат көрсөтөт экенсиздер. Ал эми ушу сиздердин дарегиңиздер тууралуу айтып коюңуздарчы. Номерлерди айтып койсоңуздар болот. Балким көптөгөн биздин көрүүчүлөрүбүз кызыгып калды болуш керек. Биз дагы ушундай белектерди жакын адамдарыбызга тартуулайлы деп атышса керек. Биздин жакында дагы бир ачтык филиал Мадинада. Ошол жердеги тургундарга да жакын болсун деп. Бирөөсү Мадинада, остановкада прям. Бирөөсү болсо сыртында жазуу бар да. Бишкек Flowers деген биздин логотип менен баары бар. Биринчи основной 9-микрорайонда жайгашканбыз. Кайсыл көчөлөрдүн кесилишинде? Советский менен Донецкийдин кесилишинде. 9-микрорайон. Ал жакта деле ошондой жазуу бар. Бар. Советский жагында турабы же Советский 8. Советский көчөсү 8. Жакшы экен. Ал эми мындай суроо бергим келип атат да, баягы ашыкча ушундай ашык болуп аткан инсандар, көбүнчө мырзалар кыздарына 101 роза, 1001 роза же болбосо 777 роза ушундай берген учурларын көрүп жүрөбүз да. Ошол нерселерди деле жасай бересиздер да. Сиздерде бир розанын баасы канча турат? Розанын баасы эң арзаны 60 сомдон жогору.
розанын узундугуна карап кымбаттап кете берет. Эң узуну канча сантиметр? Эң узуну акыркыда 2 метрге чейин барат. 2 метрге чейин да гүл болобу, 2 метр, 1,5 метрликтер келет. Ушундай да алышат. 1,5 метрден 101 алганда болгон. Аябай чоң букет болот. 1,5 метрликтердин баасы канча болот болду экен? 1,5 метрликтен 340 сом. 340 сом бир штугу. Жакшы экен. Айтыңызчы, сиз өзүңүз ушундай апаңызга, жакын адамдарыңызга ушундай гүл бергенди жакшы көрөсүзбү? Аябай жакшы көрөм. Берип жүрөсүзбү? Албетте. Апама салам берсем болобу? Болот, салам айтсаңыздар болот. Ысык салам апам. Сиз сүйүктүүсүз, аябай мага. Жакшы көрөсүз апаңызды. Жакшы көрөм. Сиз да апаңызга салам айтып койсоңуз болот. Туугандарыма, барына, досторума, ким мени тааныган, ата-энеме мени азыр көрүп жатышат. Баарына салам айтам. Дайым ушу жаныбызда болушун, күлүп жайнап. Ошо. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Сиздердин жакын адамдарыңыздар көрсө сүйүндү деген ишеничтебиз. Сиздерге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушундай жакшы гүлдөр менен мекендештерибиздин көптөгөн инсандардын жүрөгүнө кубаныч тартуулап жүрө бериңиздер. Келип ушундай жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазы.